мага бийлеген өтө жагат. Мени жекем аябай мактайт. Жана мен бийлеп атканда булуттарды аралап, булуттардын үстүндө басып жүргөндөй болом. Жана классикалык бий бийлеп атканда мен аккудай болуп суунун үстүндө басам. Ошондой болуп сезилет мага аябай. Жана мен конкурстарга чыкканда эң алдыңкы месталарды, грамоталарды, медалдарды берет бизге. Гран-при, биринчи место алабыз. Жана чет өлкөлөрдөн чыгабыз. Жана аябай утуп келебиз. Сүйүнүп, кубанып, ата-энелерибиз аябай бизди колдойт. Альбина биздин ансамбльге 1-класс окуп аткан кезинде келген. Азыр 3-класс болуп калды. 3 жылдан бери бизде тарбияланып келатат. Бул убакыт ичинде Альбина өзүнүн жааланган жакшы жагынан көрсөтөт. Абдан тырышчаак кыз. Альбинанын бийге болгон жөндөмдүүлүгүн мен биринчи келгенде эле биринчи эле күнү байкагам. Эми баягы көп жылдан бери бул тармакта иштеп жүргөндүктөн көзүм дагы көнүп калган. Анан бат байкоого туура келет да андай нерселерди. Музыканын угуусу менен анан кыймыл аракетти бат кабыл алуусу менен байкап койгом. Бул кыздан жакшы бийчи чыгат деп. Менин билишимче Альбина бир гана биздин сабактардан, фестивалдардан эмес, өзүнүн туугандары арасында дагы жакшы той топурда, жакшы иш-чараларда дагы жакшы өзүнүн талантын көрсөтүп, туугандардын алкышын алып келатат. Бул дагы мени сүйүндүрөт. Ошол менин эмгегимди текке кетирбей, жакшы деңгээлде көрсөтүп келатканы. Ар бир көрсөтүлгөн кыймыл аракетти биринчи эле кабыл алып, дароо кабыл алуусу өтө бат да. Анан кийин дайыма ошол жакшы бийлегендиктен, музыканын угуусу жакшы, ритмди сезгени абдан жакшы болгондуктан дайыма мен астага койгонго же борборго, бийдин борбор деп коебуз, башкы солист кылып койгонго аракет кылам. Анан кийин Альбинанын өзүнүн аракети абдан чоң. Мен 5 жашымда бийге барып баштагам. Эң алгачкы менин медалим биринчи классымда алгам. Экинчи орун Сардал кыз менен бийлеп утуп алганбыз экинчи орунду. Андан кийин дагы көп конкурстарга барып, ошол менин эң биринчи медалим болгон. Биз Ташкентке барганда аякта аябай көп кишилер, ансамбльдар келди. Аякта башка чет өлкөдөн келип, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башкалардан келип, биз алардан айырманалып, аяктан гран-при утуп алганбыз. Анан башкалар аякта бизге кол чабышып, мактап, белектерди беришти. Биз дагы аябай кубандык. Конкурстан чыккандан кийин биз Шаар Кыдыргана кеттик, Беш Казанга кеттик, Ташкент Ситиге кеттик. Аякта знаменитый скульптуралар бар экен. Аларды ар бирин бирден жакшылап карап чыктык. Аябай сонун экен. Жана фонтандар бар экен ырдаган. Ал эми Казакстанда биз жалын бийсин бийлеп, утуп алдык гран-при. Бизге моундай медаль берди. Алдыда дагы бир конкурска даярданып баратабыз. Ал жака жалын бийибиз менен бийлеп беребиз. Биз өзүбүзгө аябай ишенип, утуп келебиз дейбиз. Бизге жекебиз эскертет бизге. Сахнага чыгарда оң бутуңар менен чыккыла. Бисмилла омин дегиле дейт. Жана сахнада күлүп бийлегиле дейт. Эч качан уялбагыла дейт. Движенияны туура кылып жасагыла. Силер утасыңар, эч качан капаланбагыла, утасыңар. Өтө тырышчаак кыз, музыканын угуусу өтө күчтүү, ритмди дагы абдан жакшы сезет. Ошондуктан аны башкы солист кылганга, астыңкы катарга койгонго дайым аракет кылам. Бул биринчиден Альбинанын өзүнүн аракети болгондуктан, өзүн абдан жакшы көрсөткөндүктөн. Биз абдан көп жактарга чыгабыз, чет өлкөгө, республика арасындагы сынактарга, фестивалдарга, ар кандай съемкаларга баргандыктан ата-энелердин колдоолору күчтүү да. Альбинанын апасы Анаранын дагы колдоосу өтө күчтүү болгондуктан ушул кызы дагы жакшы өнүгүп келатат. Альбинанын бир сыры бар экен, мен ошону жакында эле билдим. Альбина мени менен көп өтө сүйлөшпөйт. Мен айтканымды гана кылат. Кабыл алуусу өтө бат да.
бир нерсени кыймыл аракетти көрсөтсөм дароо кабыл алып ошону көрсөтүп кетет, туура көрсөтүп кетет. Бирок менен эч качан сүйлөшпөйт да оңой менен. Анан апалары менен биригип калганда эле байкап калам, апасы менен ушунчалык жакшы сүйлөшөт экен, ачык кыз экен. Анан кийин ошо тамашалап күлүп калдым. Булар менден эмнеге мен менен сүйлөшпөйт десем, балким мен алар үчүн баягы катуу тартипти кармагандыктан балки мен менен тартынышат окшойт да, ошондой бар экен. Болбосо бирок өзүнүн астына коюлган тапшырманы жакшы аткарат. Алар менен бийден тышкары кыздарым менен, балдарым менен мен бий ансамблиндеги окуучуларымды эки жакка эс алууга көп алып чыкканга аракет кылам. Анткени бир гана бий менен чектелбестен баардык жагынан өнүктүргөнгө салымымды кошкум келет. Мисалы азыркы заманда көп эле ата-энелер иштеп, өздөрүнүн балдарына убакыт бөлө албай калышат. Ошол себептен балким ошол үйүндө жетпей жаткан нерсени ошол биз жактан көрсүн деп. Андан тышкары ошол бий сабагында таалим өткөнгө аракет кылам. Диний дагы тартип бергенге аракет кылам. Жакында эле аларга ошо сынак уюштургам. Аллахтын 99 ысымын жаттоо менен. Ошентип 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алышты бир кыздар. Хореограф болгум келет, журналист. Дагы кызыккандарым ал сулуулук салон. Апам болсо стюардесса бол дейт. Дагы мен эң көбүнчө бийге аябай кызыгып атам. Мен азыр эми сезип баштадым да аябай бактылуу экенимди. Би жакшы билем, эжекем колдойт, ата-энелерим колдойт. Бийге чыкканда эң алдыңкы месталарды алабыз, гран-при, 1-чи места. Кайсыл бир кесипти тандабасам, журналист, сулуулук салон болсом дагы, бирок эч качан бийди таштабайм. Жана менин атам сабак жаман окусаң, 5 албасаң, бийден чыгар салам дейт. Ошон үчүн мен бийге, мектепке жакшы катышып, жетишейин дейм. 5ке гана окуп, атамды капаланбай жакшы окуйн дейм. Бир жактарга барганда, сынактарга барганда же фестиваль лагерлерге барганда албетте кичинекей балдар багы ата-энелер аркасынан чуркап кылып жүргөндүктөн алар өздөрү кичине шыгы жок да андай нерсеге. Анан менен 1-2 тил уккандан кийин өздөрү эле тың болуп калышат. Бирок ушул Альбинага токтоло кетсем, жеке Альбина жөнүндө айтсам, Альбина өтө тыңгыс ал жагынан. Ооба, Анара деле башында кызы менен чогуу эки жакка көп чыгып жүрдү. Кийинтип азыр деле биз менен Анара эң баягы кандай десем, Анара эң мен менен тыгыз байланыш кармаган ата-энелерден. Ошол ата-энелер комитетинин мүчөсү болуп эсептелинет. Ошол Альбиналардын тобун ата-энелерин Анара башкарат. Анан биз менен ошол себептен көп жүрөт, бирок азыркы тапта Альбина өзү эле өзүн карайт десем жаңылышпайм да. Өзүн кийинет, өзү чечинет, кийимдерин өзү жыйнап алат. Мен былтыр болсо керек же 2 жыл мурун лагерге барганда ошондо ушунчалык тыңгыз экенин байкадым. Аябай чоң кыздарга да азыркыга чейин мисал кылып келем. Альбинаны, анан досу бар. Альбинанын досу бар Ясмина деген, ошол эки кызым ушунчалык тыңгыздар. Альбина өзүнүн жашынын кичинекейине карабай чоң сахналарга чыгып жүрөт. Буюрса мындан ары дагы ушул таланты токтобой, өнөрү өркүндөп, мен Кудайым буйрса дагы астыда Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон, ошо Кыргызстанды тааныткан эң мыкты, күчтүү кыз болот деп мен толугу менен ишенем. Мен Альбинаны бир гана Кыргызстандын сахнасында эмес, ошондой эле дүйнөлүк сахнада, дүйнөлүк аренада көргөнгө мен тилектешмин. Ата-энелер балдарга колдошсо, ишенишсе, балдар сөзсүз дүйнөнү өзгөртө алышат.